11 каналында күндүн башкы окуяларын баяндап баштадык. Түркиядагы жарылуудан мерт кеткендердин саны өсүүдө. Ал арада көз жумгандардын арасында азырынча Кыргызстан жарандарынын жоктугу кабарланууда. Ошол эле учурда Казакстандагы массалык тополооңду көзөмөлдөө күчөтүлдү. Өздөрүнчө сот уюштурган жергиликтүү тургундардын тынчыбаган жагдайынан улам атайын бөлүктөгү аскерлер киргизилди. Мындан сырткары мартта өтүүчү жергиликтүү кеңештерди шайлоонун өзгөчөлүктөрү туурасында айтып беребиз. 11 каналынан алыстабаңыз. Аты жөнүм Назика Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен. Адегенде Туркиядагы жарылуудан баштайм. Анкара шаарындагы жардырууда каза болгондордун арасында кыргыз жарандары бар же жок экендиги учурда такталып жаткан Туркиядагы элчилигинен билдиришти. Ал арада 17 февралда Борбор калаанын Кызылай районундагы аскердик жатакананын жанында болгон жарылуудан каза болгондордун саны 30-га, жаракат алгандардын саны 60-га жетти. Кезек төмөндөгү материалда. Түркиянын баш каласында болгон жардыруу парламент жана башка бир катар өкмөттүк имараттарда жайгашкан аймакта болгон. Губернатор Мехмет Кылычтын айтымында аскерлерди ташыган автобус жол чыракка жакындап келгенде жанындагы автоунаа жардырылган. Түркия маалымат каражаттары террористтердин атын атап, ал Сириянын жараны Салих Ниджар Демократиялык союз аттуу Күрд партиясынын мүчөсү экендиги аталууда. Өлүмгө өкүм кылынган адам машина менен бирге өзүн өзү жардырган. Акыркы маалыматтарга караганда курман болгондордун саны 30-га жетип, жарадар болгондордун саны 60-тан ашат. Жергиликтүү жашоочулар катуу чочуп калгандыгын жергиликтүү басылмалар белгилешүүдө. Окуядан улам президент Режеп Тайип Эрдоган Азербайжанга, ал эми өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу Брюссельге пландалган сапарларын токтотушкан. Биз аларга каршы күрөштү токтотпойбуз. Эгер мындай иштер менен биздин сабырыбыздын чегин сынап жатышкан болсо, ал да бир күнү түгөнөт. Ал арада Анкарада болгон жарылуудан жабыр тарткан кыргызстандыктар тууралуу азырынча маалымат чыга элек. Ошол эле маалда Казакстандын атайын бөлүктөрүнүн аскерлери курчап алганы кабарланууда. Жагдай тынчыбагандыктан Бурыл айылында атайын бөлүктөрүнүн аскерлери киргизилген. Учурда жагдай көзөмөлгө алынды. Казакстандын Жамбыл облусунун Бурыл айылы укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн кайтаруусуна болуп жатат. 6 жаштагы бала мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин бир нече күндөн бери айылда тополоң болууда. Бул тууралуу Open Asia булага кабарлады. 15 февралда кечинде 17 жаштагы түрк улутундагы жигит жергиликтүү тургундун үйүнө уурулукка кирген. Үйдө казак улутундагы 5 жашар бала болгон. Кылмышкер ага 11 ирет бычак сайып өлтүргөн. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында эртең менен 200-гө жакын казак улутундагы жарандар топтолуп келип, түрктөрдүн үйүн таш менен талкалай башташкан. Кыргызстандагы жаңылыктарга өтөм. Мамлекеттик каттоо кызматы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында жарандарга шайлоо СРС-KG сайтындагы тизмеден өздөрүнүн текшерүүнү эскертет. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкка ылайык Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош облустарын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо 27 мартка белгиленди. Жергиликтүү шайлоо туурасында кебизди 11 каналында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова менен улантабыз. Куш келипсиз, Жаркын айым. Рахмат. Мерчемделип жаткан жергиликтүү шайлоого учурда канча партия тизме катталды? Даярдык кандай болууда? Эми сиздер билесиңер, тиги президенттин указы менен 20 январдагы өткөн указы менен 27 мартта ушу жергиликтүү шайлоо өтөт жергиликтүү кеңештерге. Анан кийин ошол жергиликтүү кеңештерден болсо, азыр шайлоо өтө тургандар бул Караколдо, шаарларда Караколдо, Балыкчыда, Токмокто, анан кийин Ошто, Кеминде и тиги Майлысууда. Кийин эми аларга ар кайсы эмелерге, шаарларга, жергиликтүү депутаттарга ар кайсы партиялар берген. Кай бирөндө 10 партиялар өзлөрүнүн тизмесин беришти. Кай бирлерде 14 партия, 12 партия. Ошентип партиялардын баардык шаардык депутаттарга шайлангандар только партиянын эле саясий партиянын тизмеси менен киришет да. Ошон үчүн алар болсо ошону жасап атышат. Бул рет кандай өзгөчөлүктөр менен айырмаланат? Эми бул шайлоо болсо баягы биз өзүңөр билесиңер октябрда жана парламенттик шайлоо өткөргөндө жана биометрик данный менен анан кийин жаңы
жана автоматтик эсептөө урны менен өткөргөнбүз. Анан кийин закондо жанагы жергиликтүү шайлоонун законунда ошол эле калган. Азыр болсо шайлоо дагы ошол биометрика данные менен болсо биометрикалар менен өтөт. Анан кийин жанагы автоматтик эсептөө урны менен өтөт. Азыр болсо барлык жерде жана участкаларда тиги тизмелер, жарандардын тизмеси илинип турат да. Эми жарандар кай бир тизмесинде барып өзү текшериш керек. Тизмесинде болбосо анда жана биометрикасын берип туруп анан кайта тизмеге кириш керек. Жакын айым айтсаңыз, аталган шайлоолор мурдагылардан айырмаланып, биометрикалык маалыматтар негизинде өтөөрү айтылып жатат. Бирок парламенттик шайлоо маалында ушуга байланыштуу маселелер жаралган эле. Аларды болтурбаш үчүн алдын ала кандай чаралар көрүлүп жатат? Эми биринчи иреттен жанагы тизмени болсо госрегистр жазып атпайбы. Ошон үчүн биз эмне үчүн чакырып атабыз. Азыр болсо барлык участкаларда, шайлоо участкаларда жанагы тизме илинип турат, жергиликтүү тизмелер. Ошого баардык жарандар барып көрүп туруп өзүнүн тизмесинде жок, тизмеде жок болсо, анан кийин барып жана биометриканы өтүп туруп анан тизмеге кириш керек. Ал тизмеге кирбей калса, анда жана шайлоого катыша алганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошентип закондо жазылган. Рахмат сизге. 11 каналында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова 27 мартта өтүүчү жергиликтүү кеңешке шайлоонун өзгөчөлүктөрү туурасында маалымдап берди. Биз болсо берүүбүздү андан ары улантабыз. Кийинки бөлүктө Локомотив футболчусунун Туркиядагы беттешке чагым жасаганы наразычылык жаратты. Түрк футбол күйөрмандары орус оюнчусунун футболкасына түшүрүлгөн Путиндин сүрөтү провокация катары кабыл алышууда. Ал арада Франциянын экс-президентине карата тергөө башталды. Николя Саркози үгүт иштерине ашыкча акча короткону үчүн айыпталууда. Ошондой эле эми кыргыз тилин Google Translate тутумуна киргенине жагымдуу кабар болду. Эми интернеттеги кыргызча сөздүккө 1 миллион сөз айкашы жана сүйлөм англис жана орус тилдерине кыргызчага которулду. Ички иштер министрлиги Москва шаарындагы өкүлчүлүгү аркылуу кыргыз кыздардын кафеде жүргөн жеринен кармап суракка алган патриотторду издөөгө салды. 2 күн мурун Азербайжан улутундагы жигиттер менен жүрөсүңөр деп 2 кыргыз кызын камерага тарткан кыргыз жигиттеринин видеосу интернетке тараган. Патриотбуз дегендерге кыргыздардын бирин бетин видеого тартууга каршы чыкпай, өз оюн айтып берген. Ал эми экинчиси болсо жүзүн жашырууга аракет кылган. Москвадагы жүргөн кыздардын жүрүм турумуна карата сындар айтылып, аларды ур токмокко алынышы биринчи жолу болуп жаткан жок. Дүйнө кабарларын улантабыз. Орусиянын каржы министри Антон Силуановдун айтымында Украинанын 3 миллиард доллар карызын өндүрүү максатында Лондондогу жогорку сотко арыз жазылды. Эске салсак, экс-президент Виктор Януковичтин режимине баалуу кагаздар сатылып алынып, эми 2 айдан соң массалык башаламандык болуп кетип, акча кайтарылбай калган. Учурда Киев тышкы карызынын негизги бөлүгүн реструктуризациялоо келишимин ишке ашырды. Өлкө бийлиги башка өнөктөштөргө караганда Орусияга мыкты шарттарды сунуштап жатышат. Франциянын экс-президенти Николя Саркозиге каршы шайлоо алдындагы үгүт иштерин каржылоого байланыштуу расмий тергөө башталганы кабарланууда. 61 жаштагы Саркозинин шейшембиде дүйнөлүк сотто күн бою суракка алгандан кийин иши тергөөдө. 3 жыл мурда Франциянын Конституциялык соту 2012 жылы президенттик шайлоодогу үгүт иштеринде Саркози мыйзам жол бербегенине ашыкча акча короткон деген бүтүм чыгарган. Азыркы тергөө иши болсо укук коргоо органдарынын божомолунда жаза пулду партиясы элдик кыймыл үчүн союз эмес, Саркози өзү төлөш керек болгонуна байланыштуу. Кытай талаштуу аралга ракеталарды жайгаштырылган деп шектелүүдө. Расмий түрдө Кытай бийликтери аралга мындай техниканы жөнөткөнүн кабарлашкан эмес. Кененирээк кийинки сюжетте айтып беребиз. Америкалык Fox телеканалы Кытайдын зениттик ракеталарын талаш тартыштуу Вуди аралына жайгаштырганын каарлаган болчу. Арал түштүк Кытайда жайгашкан Парель архипелагынын бир бөлүгү болуп саналат. Кытай аны 1974-жылы тартып алып, аскердик гарнизон жана аэропорт куруп алган. Анткени менен Вьетнам менен Тайвань ал аралга Пекиндин акысын тан албайт. Ракеталар тууралуу кабар аймактарды дүрбөлөңгө салды. Бул маалыматты расмий түрдө Вьетнам жана АКШ тастыктап, Тайвандын бийлиги бул топтомдор аскерлерге да жана жарандык учактарга да коркунуч жаратарын билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Австралиядагы кесиптеши Джулия Бишоп менен жолугуусунда бул маалыматты четке кагып, батыш прессасынын жалганы деп атады. Кытайдын коопсуздук министрлиги Рейтерске бул коргоо өнөр жайлары аралда көп жылдан бери турганын жана бул тууралуу маалымат жөн жай эле ызы чуу экенин айтты. Пекин түштүк Кытайдын суулуу аймактарына талапкер жана текшерүүчү аймактарын кеңейтиш үчүн жасалма аралдарды курганга тажрыйбаларын баштаган.
АКШ кеме менен жүрүүчүлөрдү патруль менен коргоону талап кылууда. Дүйнө спортунда болуп жаткан жаңылыктардан Ени Сабак аттуу түрк гезити жакында болгон россиялык Локомотив менен туркиялык Фенербахченин оюндагы окуяны Путиндин провокациясы деп атады. Стамбулда өткөн оюнда Локомотивдин жарым коргоочусу Дмитрий Тарасов оюнга кийген футболкасын чечкенде Россиянын президенти Владимир Путиндин сүрөтү менен эң кичипейил президент деген жазуу болгон. Тарасов өзү түшүндүргөндөй, ал президентине болгон мамилесин көрсөткүсү келген. Локомотив жана Фенербахченин ортосундагы беттешүү өткөн жылдагы орус учагын түрк учагын атып түшүргөндөн кийин эң чоң спорттук чара болду. Ал эми машыктыруучу Зинедин Зидан Реал футболдук клубу менен Еврокубоктогу алгачкы жеңиштерге жетти. 17 февралда Европадагы ири футболдук мелдеш Чемпиондор лигасынын плей-офф баскычында экинчи оюн болду. Анда конокто ойногон командалар жеңүүчү аталышты. Бул күнү Реалдын машыктыруучусу Зинедин Зидан машыктыруучу катары Евролигаларда алгачкы жеңишине жетишти. Ал эми кыргыз спортундагы жаңылык туурасында айта турган болсок, 17 февралда футзал боюнча Өзбекстанда өтүп жаткан Азия чемпиондугунун чейрек финалдык оюндары болду. Мелдештин плей-офф баскычында кыргыз футзалчылары Иран курамасы менен беттешип 7-0 эсебинде утулуп калышты. Чейрек финалга чыккан 8 команданын ичинен Өзбекстан, Иран, Вьетнам жана Таиланд курамалары жарым финалга жолдомо алышты. Япония, Австралия, Кыргыз Республикасы жана Ирак курамалары өз ара 5-орунду талашып, дүйнө чемпиондугуна ойнотулуучу жолдомону алуу аракетин көрүшмөкчү. Кыргыз тилине байланышкан жагымдуу кабар эми Google Translate электрондук системасына кошулган кыргызча сөздүгүнө 1 миллион сөз айкашы жана сүйлөм англис жана орус тилдеринен кыргызчага которулду. Аталган электрондук сөздүккө 100дөн ашуун тилдер бар. Былтыр мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында өкмөт бул долбоорду колдоого 1 миллион сом берген. Интернет энциклопедиясы болгон Википедиянын кыргызча барагында да соңку жылдары көп жылыштар аткарылган. Бүгүнкү күнү мына ушундай кабарлар менен жыйынтыктап жатабыз. 11 каналынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.